Биз баарыбыз айтып атабыз. Кетип калды. Потому что ни сахар, ни мед деп атабыз. Депутат деп атабыз. Давай, демек позицияңды билгим келет. Менин позициям, ал менин позициям да. Мен азыр силерге эчтеке деген себебим, анткени мен деле силер сыяктуу көп нерсени билбейм. Бирок азыр ушул ситуацияны көрүп туруп, анан кийин өзүмдүн жоомду берем. Туурабы? Анан мен силерге мынтип туруп чыгып туруп, мен бул жерден элдер бар. Ошо элдер менен уважаемый элдерим бар, ошол менен советоваться четкенге чыктым. Сен элди билбей да, бирөө уважаемый, бирөө неуважаемый деп. Мы что, неуважаемый? Советоваться четкенге эле чыктым да. Анан я имею право да это делать, туурабы? Жок, публично айтып атпаймынбы? Мен силерге айтып атпаймынбы? Мен бирөөлөр менен бияктан советоваться четкенге чыктым деп атам. Эки тараптын кылган окуялар болот. Адамдар окуучу атат. Азыркыга чейин жооп бере албайм. Чындыкты айтайын. Жеке немемди айта албайм да. Азыр анткени мен билем, азыр бир нерсе дебисем, анан кийин Эрлан мындай айтты, Эрлан тигиндей айтты дегенде сөз чыгат да. Мен андай сөздөрдү каалабайм. Азыр мен баарынан түшүнүп, позициям бар. Позициямды обязательно айтышым керекпи? Эмнеге? Ал мен силерге дагы айтып атам. Ал менин позициям. Мен силерге жооп бербейм деген жокмун да, туурабы? Жок, азыр мен силерге жооп бербейм деп айттымбы? Можно я скажу, почему нужно аскерлерин Казакстанга жөнөткөнгө макулдук бересиңерби, бербесиңерби деген маселе каралган жок. Жок, ошону айтып атпайм мен. Маселе позицияң да или нет? Маселе каралсын. Болду. Каралсын. Мен ошол жерден өзүмдүн позициямды айтып аткан. Нет, жок эмес. Неге жок? Вот ты как депутат, спроси у нас, чего мы хотим? Зачем мы стоим? Зачем вы кричите? Нет, я кричу, что Не надо кричать, да. Ребят, мен силерге айтып атпаймынбы? Я представитель народа. Мен силерге дагы бир жолу айтып атам. Мен азыр бир нерсе деп, менин позициям бар. Бирок мен силерге бир нерсе деп айтып алып азыр, анан кайра интернетке чыгып туруп хайп болуп жүрө албайм. Мен позициямды айтам. Чыгам, айтам. Момундай болду, кимдей болду деп.